Şu Кадыр Жүнүс улак бергенде ушул үйдү сорунга таштап алып анан ушуну сатып алгам мен. Буну өзүм күчүм менен таштаганмын. Мындай бирөө сыйлап ашыргандай эмес. Сыйлагандырам бар ал. Сыйлагандырам берди быйыл, Кудайга шүгүр. Армияга барган эмес. Негодный дедилер бизде. Баргансызбы армияга? Армияга барган эмесмин мен. Кандай болду анан? Анан көзүм көрүлүгү менен анан. Бу катыным сүйлөшпөй эле качырып эле алып алгам мен. Аталарыбыз айтып калчу эле илгери. Катынды алсаң кулагы чоң болуш керек, жеп буту чоң болуш керек. Же оозу чоң болуш керек деген. Мен да мына айылда чоңойгом да ушу сиз айткан сайын баягы кичинемде уккан сөздөрдү эстеп атам да. Баягы чагып келип алганда эр сайыш деп найзаны алганга жерден чагып кетип атып колган түшүп калса. Ошо сыңары болгон экен да бул. Демек кыргыздын ар бир улуттук оюну жөн эмес да? Жөн эмес. Мен азыркы улакчыларга эмне дейм? Чабыш керек, айтыңызчы. Азыркы улакчылар бири-бирин сыйласын. Кудайга шүгүр, зикир чалып туруш керек экен Алланын жолуна. Намаз окуй албасаң ham зикир чалып турсаң. Анан ошо 120 килода чам эле торпок көтөрүп туруп салып атканда 5-6 камчы менен чапканда ham ошо торпокту салгам. Жалга. Салганда ат жыгылып түшкөн. Сулайман тагана айттым, жетелеңдер. Жүгөн үзүлсө калабыз, жүгөн үзүлбөсө жеткизебиз дедим. Мен баягынын немесин Алла Таала күчү менен кетип атат шын дилдеп. Апар мәррәгә жеткенде ташта дейт. Кана колуман чыкса така. Неге чыкпай калды? Карышып калганда кол. Така чыкпаганлар бир молда коер энсиз коербейт. Коюлбайт багы, колум карышып калган. Олар да такымдап барат да. Эми сарка чындап келсе 70 кило, мен 100 килодан ашык. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз Өзгөн районуна караштуу Мазарбулак айылында турабыз. Бул жерде Азияга таанымал Кыргызстандын мыкты бир чабандеси Балбан Мырзабек агабыз жашайт экен. Биз ошол Мырзабек агабыздын ушул спорттогу өмүр таржымасын сиздерге кыскача 20 минутталык кылып даярдап бергенин туура көрдүк. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Көптөн бери ушул интернетте, соц тармакта ушул баягы чабандестердин жана улакка кызыккан биздин деги эле кыргыз элинин сунушу боюнча келип отурабыз да сиздин үйүңүзгөчү. Ошол кишини тартпайсыңарбы? Убагында ошо Азияны дүңгүрөткөн бир чоң улакчы болду эле, азыр деле улак чабат экен. Бизге ошол кишинин өмүр баягын кыскача чагылдырып берсеңер деп сунуштар боюнча келип калдык. Даярсыз да? Даярбыз. Үйүңүздү келип эле сураштырбай эле таап алдык өзүңүздүн айтууңуз боюнча эле. Эми улак чапкандын себеби жашыбыздан ата бабабыз чоңойткон экен. Анан Алла Таалам берген экен. Элибиз жакшы неме болгон жашыбыздан көрбөгөн күндөрдү көрүп чоңойгонбуз. Палбан болуш ham өтө кыйын нерсе да. Жаша. Жөн эле палбан болуп калды. Жөн палбан боло албайсың. Биздин эми жашыбыздан şu atка немеге жетиш үчүн, улакка жетиш үчүн сапкозду коюп атканбыз. Кали деген чабандес акам болгон, улакчы. Палбан болгон эле. Ошолордон тарбия алганбыз. Токо дегендерден тарбия алганбыз. Муса дегендер болгон. Чаңгеттен көп аксакалдар болгон. Ушу палбан кишилер болгон. Ошолордон талим алганбыз. Капар деген болгон. Төлөшүп капар деп. Ошолордон анан Самандар деген абам болгон. Атам анам неме болгон, улакчы болгон. Андан Талай деген баласы болгон. Күчтүү. Өзүңүздүн ошол өзүнүн ата баласы. Улакчы болгон экен да. Чоң атам өзү улакчы болгон өзү. Чоң атаман кийин ушу акаларым, абаларым, өзүм атам улакчы болгон. Ушу Анарбай акам, мына Кошунам акам улакчы болгон. Ушулардын атасы улакчы болгон. Полный баардыгы ушу бирге неме болуп чоңойгон. Бул жерге келип калган себеби мен өзүм Сузакта чоңойгом. Жалалабадта Сузагына 3 класска дейин окуп, Малканада окуганбыз. Биринчи башталганда атам Рамал бука багат эле отузда. Калла акам мал багып, сапкоздун малын. Ошо букалар жетелеп чогулуп эле мине берет элем, жаш бала элем.
кичинеңизде эле. Кичинемде эле кызы. Көргөнүңүздү кыласыз да. Ооба, көргөнүмдү кылып, ашаны жетелеп чыгып алып эле баягы мине берет элем. Ошентип жүрүп анан ат минип, акалардын немеси менен улакчы болушу. Анан бир күн жаңы букалар келе коюп, мине коем деп анан букалардан сүзгүндү эм жеген күндөр болгон. Баягыны сүзгүндү жеп, ошентип анан бир жак көзүмөн айрылган укам. Жашыңызда элеби? Жашымда. Жашыман ошо 3-классында ошо көзүмөн айрылып мык киргизип алгам. Өтө шок элем да. Анан улактан болгон окшойт деп атпаймынбы? Жок. Улактан болгон эмес. Ошону киргизип ошентип жүрүп анан Чаңгетке келгенбиз биз. 4-классыбызда Чаңгетте окуганбыз. Анан атам рамалык бир коро кой алып берген калегамга көзгө. Анан эми атам менен апам пенсияга чыгарабыз, ошо койду багып жүрүп сапкоздун өгүздөрүн үйрөнбөгөн, жылкыларыма тайларын үргөтөт элек. Ошентип жүргөн анан эшек улак чабат элекпиз. Ошентип улакчы болгонбуз. Улак менен өтүптүр да. Улак менен өткөн жашоом меники. Ошентип анан жүрүп анан союз таркап кетти. Союз таркагандан кийин ачарчылык башталды баягы элдин немесинен. Баягы союзга ишенип жүрүп. Анан өзгөнгө келип калам мен. Сузактан бирөөлөр туруп калган, побег кылып өзгөнгө келип, эч ким тааныбайм. Анда камрамалыкына келип, качып келип. Ошондон секин улак чаап отуруп, биринчи келген ошо Мырзарыкты улак чапкам. Бабы деген аксакал бар, ал кычырап турган маал бар. Бул эми чоң улакты айтып атасыз да, чоң улак аралашканыңызды айтып. Чоң улак аралашып. Анан ошолорго барып айтат элем, улак ашырып койгула деп. Ошентип алардан жалынан улак тартып, ар ким неме болуп өзгөнгө тааныла баштадым. Андан кийин 5-5ке чакыра башташты. 5-5 чаптым. Ондан кийин Өзбекстанга Раим деген досум бар, ана Ниязовдардан. Ошол Өзбекстанга кирели досум деп калды. Өзбекстанга барып таанылдык. Ташкентке. Андан кийин Өзбекстандын койлору чыгып жүрүп, жаманатты кылып мени, ол побег кылып Казакстанда жүрдүм. Казакстанда улак чаптым. Şu Кадыр Жүнүс улак бергенде ушул үйдү сорунга таштап алып анан ушуну сатып алгам мен. Кандай бул сорунга коюлду эле? Бул мында болгон. Кадыр Жүнүс улак бергенде биз барып бүркүт берип, анан кеч чаап, сорунун баарын таштап алып анан машина жүктөп келе айткандан досум Райым айтып калды, ушул үй сатылат экен депчи. Эмне ошол убакта көп сорун таштадым, үйгө жетерлик. Үйгө жетерлик сорун таштагам мен. Кош өгүзүн жасалып аттарын бу жерге бир эле жасалып атын эле. Bir yerге жасалып атын эле 2 тайдын эле пулу кеткен бир жерге. Ошон жолдо. Сорунуз ашып калганбы? Келип анан ушу жолдон алгам 2000-жылы. Ошо Райым себепкер болду. Эл сураса, бу бир билегиме келген сорун алган үйүм деп коем. Эми турусын айтыш керек. Бул жашоодо ушундай немелерди кылганбыз укам. Анда ошол сорунга алган үйүңүзгө кирип маектти уланталам да. Өзгөндөгүн айтып койду. Тажикстан, Афганистан, Бухара, Самаркандны чапкандан эчкенде. Көп жер чаап, пул чапканда кыштын күнү жыңала чабат эле. Кийин кийбейт эле. Терде ошентип чабат эле. Киргенден алып жүрөт эле. Мунун алдында өтөр улакчы жок болчу. Эми азыр жаштар чыгып, жакшы. Бир өрөндүн намысын сактаган жигиттерден өндүргөндө аябай жакшы чабат эле. Ак чабат эле, таза чабат эле. Аттар заройунда ат тура албайт. Каерде улак болот десе болду. Деген таман таштап кетет. Урматтуу эле көрүүчүлөр, бул сиздер көрүп турган тай, бул кадимки ошол аламан улактан сорунга ташталган байк экен. Мырзабек агабыз азыр ушу турушта деле улак чабат экен. Ушул өзүңүз таштаган тай? Ооба, өзүм таштаган тай. Тарыхы. Bunun tarixi bir ağız aş verip kalgan. Aşına barsak şu tayı sayıp atkан eкен, şu tayı taşta olgan ben. Мындай да бир суроо мисалы азыр Кыргызда эми баягы мындай бири-бирин сыйлап эле берип коет го, бирок сизде айтышат да ошо өзүнүн күчү менен таштайт деп. Азыр деле ошентип чабасызбы? Буну өзүм күчүм менен таштагам мен. Мындай бирөө сыйлап ашырып андай эмес. Сыйлагандарам бар ал. Сыйлагандарам берди быйыл, Кудайга шүгүр. Буну өз күчүм менен таштап ушу балама, эң кичинекей балама ушу улакчы болсун деп бергем. Өзү үргөтүп, өзү минип атат ушуну. Буну сатпай же башка бирөөгө бербей атайын. Жок, атай ошо ырындап, ошол улакчы болсун деген кичинекейине бергемин. Азыр өзү үргөтүп, өзү тарбиялап атат. Улакчы аткылам. Улакчы аткылам деп ушу. Ошо улакчы катары айтсаңыз, бул кандай? Ошо ат жөнүндө кыскача кошумчалап коелучу.
Кандай бул мындай боло турган атпы же кандай? Кудай кааласа бул жакшы ат болот. Кыргыз боло турган жылкы да бул. Чын өзүнүн кыргыз чын. породасы э? Ооба, мунун энеси, по-моему, менимче кыргыз, атасы сал аралашмадай да. Папа немесине пайына караганда. Буттарына караганда же атасы карабайыр, же энеси папактай да. Ошол экөөнүн бири. Анан ушу соорунган болуп калган ниет кылып барган элем, ушу тайды таштап алсам жакшы ат болот деп. Мына Кудайга шүгүр, көрө тилешканын үстүндө неме болгондо эле кулагы чоң болуп, көзгө жакшы көрүнгөн. Курсактуу. Анан ушуну таштап алгам, ушу балама бердим эле, Кудайга шүгүр, быйыл 1 жаш болду, эми эмдиги жылдан баштап секин улакка чурката беребиз эми. Балаңыз улакка кызыгабы? Кызыгат. Кандай өзүңүздү көрө аласызбы өзүңүздөй? Эми эч качан атадай тартыш кам. Биз деле аталарыбыздын күрөшкөнүн, баягындай неме кылганын, Атадай болуш кыйын. Көп жагы тага жаган болуп калат. Эне жаган палван болгондо, эне жаган жоорлар болгон. Анан мен атаман абам катты кулак чапкан. Самандар. Абам. Ошо самандар. Эки тараптан экен да сиз? Эки тараптан, меники эки тараптан. Мисалы ушул үйлөнгөндө да, сиз эми жаш курагыңызда үйлөнгөндө ошол илгери баягы палвандарга бир кыздарды карап алып беришкен да. Сиз кандай үйлөнгөнсүз? Биздин убагыбызда армияга барбаганда кыз тийбейт болчу. Бул армияга барган эмес, негодный дейт эле бизде. Баргансызбы армияга? Армияга барган эмесмин мен. Кандай болду анан? Анан көзүм көрлүгү менен эмелен. Бул катыным сүйлөшпөй эле качырып эле алып алгам мен. Тийбейт экен деп. Ошондон азыр ошол убакта ошондой болгон. Түшүнүк болуп, анан Кудайга шүгүр азыр 6 балам бар. Жакшы, баары палван, катыным палвандын кызы. Эми өзүм сындап алганмын да. Вечерге барганда эле мындай көрүп калып, значит, жан баштары мүчөлөрү жайында экен деп эле алып алгам мен муну. Жа бул мындай да, чындап ушундай сөз бар да, илгертеден илгери карап, мындай сөөктүү палван кыздарды палвандарга алып. Аталарыбыз айтып калчу эле да илгери. Катынды алсаң, кулагы чоң болуш керек, же буту чоң болуш керек, же оозу чоң болуш керек деген. Анан мында карасаң, буттары, жан баштары жайында. Значит, мындан кулум болот экен деп алгам мен. Бул бирок негизи жөн сөз эмес, э? Жөн сөз эмес, бул илгерки аксакалдардын сөзү бул. Жеңеңин путу чоң үчүн палван туйт деп алганмын да, путу чоң. Балдарыңыз тартыптыр да демек өзүңүз. Кудайга шүгүр тартты балдар. Эми ушу улакчы аттар, ушу ниет кылып алган аттар да. Мына ушинтип бакканбыз. Муну жеңең карайт. Биз ат карабайбыз. Так жаныбар. Өт жаныбар. Балды. Билесиң өзүң. Балды дейм, не болуп атасың сен? Көз жакшы сүйлөшөт элек го. Сизге аттарды ким даярдап берчү? Аттарды мага ар ким даярдап берет эле. Ар кимдин аттарын чабат элем. Капа кылбай турган кылып. Сиздерде суроо да, мына сиз бирөөлөрдүн атын чабат элем деп атпайсызбы? Азыр менин досторум да бар да чабан десичи. Ошо бирөөнүн атын чапканда кандай кылат эми, мисалы бир төөгө таштап алдыңыз, бир соорунга таштаган. Эми төөгө таштап алсаң, ошол аттын эгесинен биринчи сурайсың. Же сен ал, же мен ал. Шарты кандай? Ошондой. Шартында эми тең бөлүнүш керек. Тең бөлүнүш керек, э? Ооба, төөгө канча болсо, мисалы үчүн 50 000 болсо 25 000ден бөлүнүш керек да. Кандай соор болбосун тең бөлүнүш? Кандай челек алсаң ham тең бөлүнүш керек. Сизде андайлар көп болуптур да демек. Ооба, бизде азыр биз чапкан маалда вообще мындай сорун талаш деле билбейт элек. Şu elge berебиз, элден ашкан үйгө алып келебиз, аттын эгесин беребиз, ушинтип жүрдүк. Мен да мына айылда чоңойгом да, ошо сиз айткан сайын баягы кичинемде уккан сөздөрдү эстеп атам да. Улакчылар көп да, мына өзүңүз айтып калдыңыз, ошо биздин айылда балбандар тааныйт экен, ошолордун сүйлөшкөнүн угуп отурсаң, биз илгери жөн эле бир болбогон нерсеге деле улак чаба берет элек. Чыныгы баягы улак чабыш үчүн аракет кылат элек, соорун үчүн эмес деп айтып калышат да. Бул улакты жихет деп коет экен да, бул адам өзүнү үргөтүш үчүн боюнга
Анан эпчилдик үчүн улак чыгарган экен да кыргыз. Жоокерликти, батырлыкты, күч, эпчилдикти. Баягы чаап келип алганда сайыш деп найзаны алганга жерден чаап кетип атып колгон түшүп калса. Ошо сыңары болгон экен да бул. Демек кыргыздын ар бир улуттук оюну жөн эмес да? Жөн эмес. Өзүбүздү баягы элибизди коргой турган үчүн чыккан оюндар экен да бул. Аттын эпчилдигин анан ата бабабыз айтып калган илгеркилердин сөзүн айтканда. Баягы суу менен чөмүлүштү жакшы билиш керек экен, анан ат чабышты дегендей сөздөрдү аксакалдардын угуп калганбыз. Жаап атыны, аттын үстүнө. Анан илгери баягы ɨдыр сабалар айтмакчы, калачка ham чабат электи. Мен калачка деле чаптым, ошо самынын деле чаап бардым, көрдүм ошолорду. Баягы гап онда эмес, ден соолукту карашын өзүнүн адам була эпчилдик үчүн неме кылат экен улактын эмес. Азыркылар эми 50-тай, 40-тай сайгандарды алып эле баягы элге неме кылбай эле өзүнүн аракетине калып калдыр азыр көбүчө. Ушул жерде дагы бир суроо да, мына азыркы улак кандай? Сиз мына күчкө толуп баягы атактуу болуп турган убагыңыздагы улак менен азыркы улактардын мындай салыштырсаңыз кандай айырмасы? Азыр айтышат да, көпчүлүгү команда болуп алып эле, палбан болбосо деле бирөө ошо ортодо бар таштап коет. Командасы тегеректе. Бул мындай да, азыркы улактар илгерки улактарда эмес. Илгери, мисалы үчүн мен Чаңгеттен келсем, мына өзгөнүн палвандары болгон, ар жердин өзүнүн палвандары болгон. Бирок сый-урмат болгон ал убакта. Паланча палван келтир, бүгүн кечке улак чабабыз деп, үйүнө апарып сыйлап, бир кой союп, бир-эки шарак куюп, али жакшынакай узаткан. Азыркы палвандар соорун үчүн илгери 80 кило, эң ками 80 кило торпок болот эле. Болбосо адан жогору. Жогору. Мисалы үчүн мен Чаңгеттен келсем, паланча палван Чаңгеттен келип калыптыр деп коюп берет эле. Коюп бергени кандай? Сиз эңилгенде ат салбайт эле. Жерден көтөрөт элек, көтөрүп жалга салып анан тосот эле адамдар. Анан паланча жерге таштайсың дейт эле, ошол жерге элестетип коер, азыркыдай эле аттар тосот эле. Катты күчтүү аттар менен урдурат эле. Азыркы аттардан карачы илгерки аттар бир ат 30 атка татый турган ат болчу илгерки аттар. Азыркылар бүт эле акчасы бар, эл кылат десе, ат кылат десе, ат кылып алып бири-бирин салып, путун сындырып, бири-бирин камчы менен сабап. Ошол каяктан палван. Коюп бербейби азыр, Азыр коюп бербейт. Азыр толукка бири-бирин урдурат, адам түшүрөт. Бардыгын адамдар бар азыр. Кандай адам түшүргөнү кандай? Ошол улак чабып атканда паланча деп чакырат, ол паланчасы келип түшөт. Аттан түшүп эле көтөрүп берет. Аттан түшүп турган, жерден нарактан сүдөрөп келип көтөрүп берет. Азыркы палвандар палванды сыйлашты билбейт. Аксакал сыйлашты билбейт. Эл карап турат, аны эл эле чечет. Эч качан өзү миң аракет кылганда аны эл чечменче ол палван боло албайт. Эле бизге окшоп карып калып, сыйлап көтөрүп берсе, ошону урматташ керек. Азыр бизде урматтабайт. Азыр жа деген атасынан урматтабайт сорун үчүн. Ушул жерден кайрылып, ошол жаш болочок улакчыларга, азыркы улакчыларга бир кайрылуу жолдоп коюңузчу. Кандай чабыш керек? Мен азыркы улакчыларга эмне дейм? Чабыш керек, айтыңызчы. Азыркы улакчылар бири-бирин сыйласын. Палван болом десе бири-бирине коюп берсин. Наркы үрөөнөн келсе, берки үрөөнөн ошолго кой союп сыйлап, үйүнө апарып, кембагалы болобу, бай болобу бирдей көрсүн. Мырзабек ага, мына көрсөтүүбүздүн 3-чү бөлүгүн баштадык. Сиздин бул жерде ардак грамоталарыңыз аябай көп экен, дагы жоголуп кеткендер дагы ушунча көп деп атасыз. Эми булар тууралуу сөз кылсак, албетте биздин убактыбыз жетпейт. Мен ушул жерден сизге суроо берейинчи. Мына ушул ийгиликтерге жетиш үчүн бул аябай чоң мээнет, анан атактуулук алып келди да. Мында атактуу болгон кандай экен? Атактуу болгон эми жакшы да. Абыр экен. Бул тууган элиң үчүн
Агыр экен бу. Кыргызстанды байрагын көтөрүш өтө кыйын нерсе. Буну көтөрүш үчүн канча даражаларда, канча жерлерде жүрдүк. Көрбөгөн күндөрдү көрдүк. Күлгөн ам болгонбуз. Элге жаман ам көрүнгөнбүз. Мына жакшы болуп азыр баарыбызга таанылып палван болдук. Кудайга шүгүр мына жүрөбүз азыр эл катары. Ошондо Азиядагы өлкөлөрдүн бардыгына эле бардыгына барды. Немеден Алтайский крайдан Амураң деген дагы бир 5-6 палван болчу Алтайдан аттар эстен чыгып калды. Кытайдан таанышкан палвандар бар эле. Афганистандан таанышкан достор бар эле, бүт улакчы палвандар. Үзөңгүлөш ошо Акаевдин маалында бүт нашын ошондо алганбыз, биринчи место. Неме кылган эмебиз ушу Акаевдин кубогун кармап. Президенттик кубогу турбайбы? Президенттик кубогу кармагандан. Эми ушундай атактуу болдуңуз деп мен суроо бергеним себеби адамга көз тиеби экен? Адамга көз тиет экен. Адамдын назары чата экен. Быйыл мына 2 жылдан бери каттыраак неме болуп, кыйналып эми өзүмө келип атам. Адамдын назары жаман экен. Адамга дагы элдин потасы менен эл ушунчалык колдоп жүргөндөн анан неме кылганынан ушундай калган жүрөбүз мынантип. Бир жагы элдин потасы алып калат экен көп нерседен. Кудайды унутпаш керек экен. Ичсең ам, жесең ам Кудайды унутпай туруш керек экен. Ошо Алла Таалам ошо дайым ден соолук берет экен ошол адамга. Кудайга шүгүр, эми зикир чалып туруш керек экен Алланын жолуна. Намаз окуй албасаң ам зикир чалып турсаң Кудай Таалам кечирет экен көп нерселерди. Азыр айылдаш агаңыз айтып өттү да, сизде мындай улакта чечине болуп чабат эле мындай. Мен өзү жашымда өзү чечинип чапкам. Эмнеге Футболкача. Кооптуу эмеспи сизге? Эми ал жерде аттын башы тиет, камчы тиет. Себеби мындай да, мага канча удар тийсе, канча камчы тийген сайын мен күчүмө кирет элем. Эмне себептен? Себеби туулган рожденным ошондой экен меники. Мен ата бабам өзү жашыбыздан башка урушканда ушу бир муш же бир катык нерсе тиймейинче биз күчүбүзгө кирбейт элек. Бул Кудай немесе биринчи ошолордон өтүп, ошолордон калтак жегенден бизден баштайт элек. Ансыз бизге күч кирбейт эле. Ошон үчүн мен постоянно чечинип жогом. Канчалык аттын башы тийсе, мен ошончолук ырахат алам. Канчалык камчы жесем, ошончолук ырахат алып чабам мен улакты. Мен жашыман өзү ошондой чапкам. Сиз жана кадр сыртында сүйлөшүп калганда айттыңыз да, палван улакчы болот, анан чабандес эпчил улак. Сиз кайсынысына киресиз? Ушул жөнүндө кеңираак маалымат берсеңиз да. Мисалы, палвандар кандай болот, чабандестер кандай болот, мисалы? Палван менен чабандес бир эле наам болот. Чабандес деген ол эпчил адамды айтат. Палвандын өтө күчтүүсүн айтып коет. Ошону чабандес деп коет. Бирок палван болбой туруп деле чабандестер бар да. Палван болбой туруп чабандестер бар. Ошону эң күчтүү палван болсо болбосо ham ошолор палван катары кирет. Бирок палвандан үстөн болот алар. Эпчил болот. Олар баш иштеген палвандар болот. Палван деп коет, ол палвандар кара күчү бар, чыныгы палван ол деп эле сүйлөгөн сөзү ham башкача болот ал. Нага ошолор арасында беркиндей палван бар. Олар дөперес палван деп коет. Эгер палван дагы болуп, кара күчү болуп, бирок эпчил дагы болсо анда аябай күчтүү улакчы чыкса эле. Ол ондон эң күчтүү улакчы зибер улакчы деп ошону айтат. Мен чапканда кайсысына киресиз? Мен чабандесине ham кирем, палванына ham кирем мен. Туура айттыңыз. Сизде ошондой улакчылар ошондой сыпаттайт дегенде сизди? Себеби дегенде мен өзүм өтө намыскөй боламын. Азыр айттым го, ака сиз эмне үчүн жыңалас чабасыз, эмне үчүн чабандестигим, эпчилдигим өтө тез кыймылдайм. Улак чап. Палвандыгым канча камчы жесем ушунчалык чыңалам да ушунчалык көтөрөм любой торпогун. Азыр уштентимде ушундаймын. Азыр деле ушундай. Азыр себебинде мага Кудай берген нерсем өзү. Биздин ата бабабыз Мамай атамыз ошондой болгон экен, кыйын киши болгон экен. Атабыздын уругунан ошентип кеткен. Тагаларым жоору болот, апам палван киши болгон. Мына Сулайман палван, мына немелер бүт ушу жоорулар менин палван тагаларым болот, тага жуптарым болот палвандар. Канча килограммга чейин көтөрдүңүз торпокту? Мен ушу досум Анжиянга Маргаланга ээрчитип барганда район улаана барып калдык. Район улаана барсак 11 ушундай торпок таштады. Бат торпок таштаганда мен өзүмчө шок болуп калдым. Бул эмне 11 торпок таштады? Ал көрсө район улаа экен. Телешканы тосуп атканда 11 облус ошо
облус, 11 облус бу, ошолор алып келип таштайт экен улакты. Анан торпокту ким кыйын болсо, кимиң эпчил болсоң таштап ал дейт экен. Мен ошондо 8 торпокту катар таштап алдым. Машина таштадым, элдер баягы 4 торпогу бөлүп кетти, аксакалдар келип потасын берди. Биз түшүнбөбүз эми биринчи барганбыз. Кийин анан 11-чи торпок бир кунажын алып чыгып 120 кило бар да менин чамамда. Салмагы? Салмагы ушундай. Мына деле келет бир тапылдап. Келип таштады. Таштаганда эч ким көтөрө албагандан мен шарт кирип 2 пайдан алып көтөрүп салганда ат жыгылып түшкөн. Кадимкидей. Анда болуп турган мал. Ошондо сен айтмакчы бирөө аркаман трос камчы менен чапканда баягы мени чапкан сайын камчы менен өзбөктөр. Мен чейре алып салат элем торпоктучу. Анан ошо 120 килода чамалы торпок. Андан деле ордой көрдүм же ошо 120-ны ченеп койдум мен. Жанбек деген ошол Өзбекстандын бир палваны бар эле. Ошо палвандан кармап туруп атын бергенде көтөрүп туруп салып атканда 5-6 камчы менен чапканда ошо торпокту салгам. Жалга. Салганда ат жыгылып түшкөн. Анан мен салгандан кийин жыгылып түшкөндөн бирөө чаап келип анан жипке салып кетти торпоктучу. Булар анан 4 метр жип менен сүзүрүп алып барып трубунун астына таштай берет экен, сорун бере берет экен. Бизде андай жок болду. O торпоктардан кийин намызым күчүнөн кайра көтөрүп барганда баягы ар жердин палванына өзүнө кыйын да. Камчы менен ат менен урдуруп атат. Аттары менен тең сүзүшөсүң, камчыны жейсиң, ошентип отуруп көтөрүп, салып алып чыгып жеткизейин дегенде атым жарабай калат. Ат жыгылгандан Абдулакага барам, Абдурахмандын баласы. Ошол килемге апарып таштайт, экөөлөп таштап. Анын аты күчтүү. Аты күчтүү. Ошентип ошо Өзбекстанга барган, биринчи барганым ошондон башталган. Ошондо мына Райым досум алып барган мен. Анан кийин ана Пастбенкке спонсорлор чыгып анан секин аттарын берип атыр. 10 күнбү, 12 күн улак болгон. 12 күн улак болгон, катар боло берет экен жердечи. 12 күн улак чапса, аттар чарчаса эле биз чарчабайт элек. Машыга ойлойсуздар же мындай машыга ойлойсуз? Жок, биз машыккан эмеспиз. Машыкканбыз бир ондай эле тренировка кыла бербейт элем менчи. Мисалы спортсмендер ошол чарчабаш үчүн мына дыхание деп коюп, өпкөсү кенен дем алыш үчүн эми биз көп машыгышат да. Биздики бу кой багып жүрүп эле, анан чуркап жүрүп эле баягы, ичип жеп жүрүп эле дыханиябыз ачылып жүрө берген экен да. Таза, табигый. Таза табигый. Анан аландан улактан чыкканда мен постоянно ушу муздак суга көбүрөөк жуунат элем, чечинип. Суу болуп атабы, сайда агып атабы, мага кызыгы же эле шарп бар жуунуп. Жай кыш карабайсызбы? Жай кыш карабайт элем. Жайда болбойт эрде улак, кышта болот. 90 түшкөн мына азыр резем сезон мал улактар. Ошол малдан барып чечинет элем, бир зарп калбайт эле жонундан. Кайра чыңалат элем, эртең кадимкидей эртеси дагы чаба берет элем. Саар менен туруп бир жуунат элем муздак суга. Кайра кечке чаба берет элем. Дыханиям ушундай ачылат эле. Азыр ушундай. Кыйналсам 15 мүнөт кыйналам, 15 мүнөттөн кийин тансаңды ham чарчатам, улаңы ham чарчатат элем. Биздин историябыз ошондой да. Бир улакта мисалы, бир күндүк улакта эң көп сорун канчага чейин таштадыңыз? Бир күндүн Канча сорун уттуңуз? Бир күндүк улакта мына Кадыр Жүнүсовдун 1 КАМАЗ сорун алгам да. Бир төөдөн башкасын баардыгын алгам. Баардыгын алдыңыз? Төөдөн башкасын баардыгын алгам. Баардыгын эле сиз алып алыпсызбы? Ошондо ошо чаап алып анан келет анан Райым досум мына үй сатылат дегенден ушул жана айтканыңыз ушул үйдү келет эле ушу алып алгам мен. Атты базарга алып чыгып 10 миңге саттым. Тай 5 миң, дагы бир тайын сатып 2 тай бир неме эле келген үйүм ушул. Ошо эң күчтүү немен. Анан бир күндө улак чаап, бунусун тазалап, чаңгеттеги машина, тайпайын тазалап, 1 сааттан кийин Корсетке келип, Корсеттен бир машинасын уруп кеткен. Башка улакка барып? Экөөнүн аралыгына 1 сааттан урал аралыгы. Ondan кийин мына Мамат Орозбаев улак берип калган экен. Чаңгетте улак сайып, Мамат Орозбаевдин улагына жеткизип келип, бир телевизор менен бир машинасына таштап кеткен. Жолдон эле кетип атты. Жолдон эле кетип атты, по пути. По пути эле уруп кетет экенсиз. Ушундай нерсем 3 жолу болгон. Үчөөнтө тең машина урганмыш катар. Анан мына Красмякты чапканда элдер айткан, ушу машинаны алып чыксаң деди. Машинаны 3 жолу алып чыккандан бери болгон Красмяктыр мага.
Өтө күчкө толтурган маалы менен. Мафия алкасыныкы рамалы канан беришип анан ошого эсеп кылып анан мен кетип калгам. Сен мынаны бербей койдуң да таранган эмесмин мен. Мени үзөңү менен тепкиле тээп көрүштү, жибам салып көрүштү, ар кандай нерсени көрдүм. Жип салганы кандай? Маргаланда торпок көтөрүп атканда мына кошуп арканды кошуп салган колумачы. Чаап кетти анан эгер могу ат менен тарттырып. Анан şu тизгинген эмени ороп, эми ар жерин палуан эме да жалды. Колду ороп, эгер бияка ооп кетти анан торпок менен неме жип менин колумда. Алла ушунчалык Кудайым күч берип бергенде бир силкингенде торпок неме үзүлүп кеткен жип. Жипти апарып анан ошо турбунасына ошо эгер пегер менен оогон бойдон апарып таштаган. Бир өтүк берген ошондо сары өтүк берген. Onu азыр айтсаң көбү баягы жомок деп айтат. Бул болгон нерсе. Анан өзүбүздүн айылда Адик ака атасын ачып бергенде төбө сайып калганда, Кадырбек деген абабыз анан мен баткактан көтөрүп торпок салганда кыл аркан менен колума салып берген. Торпок кошочу. Ошондо салып бергенден Алла ошончолук ошол убакта кубат күч берген экен. Жипти кадимгидей үзүп, мияктан жип үзүлгөндө мен торпок сорпогом менен өңгө кирип кеткеним түшүпчү. Ошол марага жеткен. Марага жеткен. Анан эсеп кылып коюшкан. Ошондо Разакка таштап алган. Разак деген палвон болот. Анда эми эл карап турган эл карап турган. Эми эл карап турган унчуккан эмес, марага жеткизген эмес деп бербей койгон. Анан мына Көлдүккө келип, машина биринчи машина саят дегенде Камил деген бир акабыз болгон. Азыр прокурор болуп иштейт. Прокуратурада иштейбиштүү, жакшы. Спонсорлук кылып бир ат алып берген мага. Ошо кишинин тоюнунан машинага эч ким таштай албаганда баткактан ушунча шыйрак чыкканда мен такымдап апарып таштагам торпокту. Апарып таштап, о жерден жаңжал кылышып. Торпок баткакка тыгылып. Баткакка тыгылып. Жаңжал кылышып берип анан кийин мага машинанын кереги жок деген мына Көлдүктөр машинанын баарын силер алып алам, мага 6000 пул бергиле деп 6000 пулду алып ошол малды келип ошол улак чапканда. Беге рамалыга камелип калган. Беге 5000 сом, 3000 сом жетпей калган. Ниет кылып ошол жерден ошо ниет кылып ушуну таштап келем мен деп туруп келип таштаган ошо бейден кутулгам. Ушундай күндөрүм болгон ука, жокчулуктун айынан. Максатыңызга жеткен экенсиз. Максатыма жеткен. Алла мага азырга дери берип атат, эч качан мен неме болгон жокмун. Кудайга шүгүр. Андан кийин Ангеренде мара кылгам. Ангеренде 70 кило сарка союп койгон. Резам кар жаап атат. Ызгар, баткак, мынерден аттар тыгылып башкадан айттым. Мурза деди, кандай кылабыз деди. Ака дедим, бир сөз айтайын, капа болбойсузбу дедим. Капа болбойм. Мынандан алып келесиз дедим. Мен урам Сулайман тагана айттым. Атты тизгинге ушундай кармайсыз дедим. Мен кол менен апарам дедим. Алла бүгүн омат бериптир дедим. Эми адамдын өзүнчө какой-то бир Кудайым тапка келип анан Кудай таалам немесин берип атат, оматын берип атат. Алла таала берип атат. Баягы саркан шыйрак ушунча чыгып турат. 1000 ат. Анда бизде мындай 1000 ат чабылбайт, чабылса 500 ат чабылат эле. Ошондон алган бойдон эгер кашы каптадым дагы Сулайман тагана айттым, жетелең дедим. Жүгөн үзүлсө калабыз, жүгөн үзүлбөсө жеткизебиз дедим. Мен баягынын немесин Алла тааланын күчү менен кетип атат шыңгылдап. Апарып маррага жеткенде ташта дейт, кана колуман чыкса така. Неге чыкпай калды? Карышып калган да кол. Така чыкпаганлар бир молда коер энсиз коербейт. Коерулбайт баягы, колум карышып калган. Олар да такымдап барат да. Эми сарка чындап келсе 70 кило, мен 100 килодон ашык. Бир молдон Сулайман так ташталат дейт, маранын үстүнө турабыз. Колум ажырабайт, карышып калганмы. Бир молдон камчымен чапканда колум ачылып кетти. Жонмо. Майкачан чапкам ошондо. Багын градус мененчи, анан апарып таштап о жерде бир кунажын берди. Эл ошончо. Эл менен чата. Эл ушунча дуулап атат. Элди карабадым мен баягы жерденчи. Ороп сайга келдим. Биздин мындай сайда мына Кара дарыяда суу агып аткан экен. Келип эле чечинтип сууга таштадым муздак чилдени. Анан жуунуп, резан менен өзүмө келдим. Өзүмө келип анан чыксам аксакалдар резан сыйлаган ошо. Ошол жерде бир таанылдым. Мына жерде бир грамота көрүп калдым да. Бой бесправильный, эрежеси урушка түшкөн бир балаңыз түшүп турбу?
Биринчи орунду алыптыр. Мухаммед деген ол. 5 тренировка сизил алган ол. 4 жолу өжөрлүк менен чыгып. Машыгысы жок эле? Машыгысы эле жок эле. 1-2 күн залга барган, ошо залдын немесине күнү эле барып чыгып, Кудайга шүкүр бой берсе. Эми азыр залга барып Бишкекте залда тренировка кылып атат. Сиз өзү көз карашыңыз кандай? Ошондой эрежеси эруш менен кеткен жакшы же улак тарап менен кандай? Эми азыркыларды бир беледеш кыйын. Ар ким кайсы неме кылса, бухгалтер болсо бухгалтерлыгына тек коюш керек. Спортсмен болсо бокска болсо бокстан тек коюш керек. Өзүнүн хобби менен, өзүнүн таланты менен кетиш керек. Азыр бирөөнү бурмалаш кыйын экен. Азыр бир беле десең балдарыңа эмес атасына акыл үйрөтөт азыркылар. Ошон үчүн ар кимдин өзүнө мен тек коем. Эми улак чапканы бар, ана чоң балам чабат, мына Кудай кааласа кичинекей кызык, секин болот. Бул деле кызык. Бул спорттун эмесине тек коюш керек. Мырза ага, сыйлыктарыңыздын бардыгына токтолуш кыйын. Ушул кур боюнча айтып койбойсузбу? Буну качан уктуңуз эле? Бул курду жакында эле уткан. Ооба, Жылдыз деген баласына той бердим. Мына жерде жазып койгон. Ошо той берип 2 жыл башта 2020 биздин эң атактуу сыйлыктуу палван акабыз деп эл ошончо неме кылып мага коюп берген. Анан мен алып чыгып таштагам, ошондо беришкен. Жылдыз деген укаларым берген. Эл ошончолук парктаган. Мени парктаган үчүн ушу алтын курду берди ошо элим. Ошонун немеси. Андан да бир алтын курум бар эле. Мынакта эл сыйлап берген. Ал алтын куруму кайра эгесин өзүнө укам, ма сен да туруп тура берсин, мен да жок болуп кетет деп эле кайра берип койдум. Эми болгон нерсесин айтыш керек. Атасынын немесин ашында неме кылган. Акыркы суроом болсун. Ушунча атактуу болдуңуз, ийгиликтерди жараттыңыз, элдин ушундай алкоосуна таттыдыңыз, ушунча кадыр топтодуңуз да. Кимдерге ыраазычылык айтасыз? Бирөөлөр себепкер да, сиз ушундай кимдер? Менге ата-энеме ыраазычылык айтам. Акаларыма ыраазычылык айтам, элиме ыраазычылык айтам. Биринчиден апам төрөп ушу атам экөө ушу даражага жеткизип койгон экен. Акам камчы менен сабап жакшы немелерге жеткизип койгон экен. Мен ыраазы тарбияга жеткен. Анан элиме ыраазычылык айтам. Себеби элим болбосо мен мындай даражага жетпейт болчумун. Каерде болсам, тажиги, кыргызы, баардыгы Тажикстанга барсам мырза дейт эле, Өзбекстанга барсам Мырзабек кепти дейт эле, Кыргызстанга келсем, Казакстанга келсем Мырзабек кепти дейт. Ошолорду парктайм мен баарын. Мени сыйлаган адамдарды парктайм. Анан өзүмдүн элим, өзүмдүн туугандарым парктайм. Себеби дегенде ушу элим көтөрбөсө мен бул даражага жетпейт болчумун. Анан силерге окшогон укаларым парктайм. Рахмат ушунча келип татканыңарга. Тренировка кылган себеби мен Токойдо бизде жаңак көп эле. Анан бул жаңакка кечкурун барып албай, жаңакка чыгып, жаңак кууп жүрүп, бир Токойдо күндүзү дагы 1 саат 2 сааттан бар кууп, ошентип жүрүп, кечке асылып, жаңактан жаңакка секирип жүрүп, өтүп жүрүп, ошол өтө көп мен тарбиялаган. Анан чуркаганым, дыханиям ачкан, жалаң бая кой багып, жөө басып, кой бакканым ачкан дыханиям тоодо жүрүп. Ошондон кийин азыркыга дейин Кудайга шүгүр. Анан менин айылыма Кадырбек Курманбек деген абабыз болгон. Ошол Курманбек абабыз рамалык палван, сен Чаңгеттен чыккан Кылычтамганын жигитисиң деп ошол менен спортзал салып, өкмөттүн эсебинен спортзал ачып берген. Мен атымдан. Кудай кааласа анан бир көрсөтөм максаты. Азыркыга дейин бар. Элиме койгон экен, элим ушун гана немеси даражасы бар деп канча адамдар талашканда менин атым ошол жерге койдурган. Курманбеков Кадырбек деген абабыз койдурган. Азыр баары ушул зор. Ооба. Эми келечек муунга үлгү болсун деп сиздин атыңызды коюп турду. Жакында мына федерация деп мына Дүмбүлак айыл өкмөтү сарайга жер бөлүп атат. Мен өзүм жаныман федерация кылып, сарай салып, дагы элдин даңкын, элдин немесин көтөрөйүн деп ниет кылып койгом. Эмне кылайын деп ошол жерде? Федерация кылам. Сарай, ат сарай салдырып, балдарды машыктырам. Көкбөрүгө, улакка? Көкбөрү, улакка. Жакшы. Менин кесибим ошол. Бул кандай болот эми? Кандай мындай эреже менен келип? Эреже менен мындай, эрежеге 5-5ке, анан торпоолакка, жакшы тартипке чакырып,
элими ынтымакка чакырып, өзбеги, кыргызы, Ким келсе келе берет. ким келсе, ким кайсы райондан келсе, ошолорду мен жакшы немеге тарбиялаганга ушу сарайды салып атам, ынтымакчылык үчүн. Ниет кылып койдум, Кудай кааласа, мына документи бүтөйүн деп калды. Жакында ошону бүтсө эле баштайм. Эми өкмөттөргө барам, айыл өкмөткө барам. Биздин Ирис Соккузда жерлер көп. О жерден 70 гектар чабандестерге жер бөлдүртөм. Оялчыда жер көп, о жерге аттарга, жемге жер бөлдүртөм. Мен Кудай кааласа президентке дер барып. Мен элим үчүн кылам. Себеби элим ушундай мендей болуп, даража болуп өсүш керек балдар. Биз кызганбашыбыз керек. Биз өзүбүздүн Кыргызстаныбызды көтөрүшүбүз керек. Улуттук оюнду да таңазбайбыз. Улуттук оюнду мына эңишибиз жок болуп кетти, кызгымайыбыз жок болуп кетти, тыйын эңмей жок болуп кетти. Ушулар даңазага чыгарып, ошолор тренировка кылдырайын атам. Мен эмне дейм, ушу силерге биринчиден рахмат укам. Анан ушу Нуркожоев деген өзүбүздүн президентибиз бар, Садыр Жапаров. Ушундан суранам, ушуну колдонсо, балдарды колдоп берсе, бул даражаны Кыргызстан таанытканга Кудай кааласа ниет кылып койгом. Ошо Алла Таалам буйруса, мына камчы Ташиев экөө. Мен менен тең Кудай буйруса колдойм, ошолор колдосо мен Кудай кааласа ушуну кылам. Эл үчүн, мен өзүм үчүн эмес, эл үчүн. Биз тарбиялап мындай кылып өстүрбөсөк, биздин муундар бара-бара жок болуп кетет. Кыргыздын менмин деген жигиттери, Ош облусунун өзбеги, башкасы менмин деген улуттун палваны чыкпаса, биз эч качан таанылбайбыз. Кыргызстан жараны болсо, Кыргызстан жараны болсо, ошолорду таанытышыбыз керек. Азыр мен ошолордон суранып кеттим, жакында барам, Кудай кааласа. Ошо ниет кылып койгонмун. Ушуну кынымен болсам, элим ынтымакка келет. Кудай буйруса, Мырзабек ага, бул идеяңыз сөзсүз түрдө президентибизге жагат деп ойлойм. Ошол иштериңиз ишке ашканда Кудай буйруса ошол сиздин атыңыз ыйгарылган ошол спорт залга дагы барабыз. Бардык жерде Кудай буйруса ошол телеге, соц тармакка тартып чыгарабыз. Бүгүнкү маегиңиз үчүн рахмат сизге. Аябай кызыктуу куруп бердиңиз. Силерге келгениңерге рахмат. Куш келипсиңер. Анан көп интернетке тарткан, баягы немеге TikTokко тарткандарга ham рахмат. Ошолор ham ошол өздөрүнүн өнөрү менен, бала чакасы менен тынч болсун. Силер ham бала чакаңар менен тынч болгула, элибиз тынч болсун. Силердей кадрлар көбөйсүн, бизге ошон улакчы кадрлар көбөйсүн. Элибизди көтөрөлү. Биз элибизди көтөрбөсөк, ынтымакка келбесек, бизди эч ким көтөрбөйт. Биз өзүбүздү сыйлабасак, эч ким бизди сыйлабайт. Аксакалдарыбызды сыйлайлы биринчи. Биз аксакалдарыбыздан үлгү алсак, анан жаштары бизден үлгү алып чоңоyor. Мен ушуну эле каалайм.